Салтанат Урулдаева Чүй областына караштуу Кемин районунда агитациянын биринчи эле күнүндө Садыр Жапаровдун баннерлери илинип, адамды өзүнө бурат, эл үчүн кызмат кылган, мекен үчүн күйгөн инсан катары баалап, президенттик шайлоого ат салышып жатканына сүйүнгөндөр канча. Кудайым буйруп, элибиздин тилеги орундалып, Садыр Жапаров президент болсо карапайым элдин кызыкчылыгын ойлогон инсан катары тарыхта алтын тамга менен жазылып калат. Садыр Жапаров үчүн эмгек кылып, колдоо көрсөтүп жаткан жалпы колдоочуларга терең ыраазычылык. Кемин эли Садыр Жапаров менен бирге. Биздин тандоо Садыр Жапаров. Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбековдун экс-президент деген статусун ал деп мени кыйнабагыла, жакшылык уланып кетсин деп ырымдадым. Мени Сооронбай Жээнбековдун экс-президент деген статусун ал деп мени кыйнабаңыздар. Себеби эки президент колдо, үчүнчүсү түрмөдө. Жамандыктын учу уланып кете берет. Илгери деле ата-бабаларыбыз жамандыктын арты жакшылык болсун деп ырымдашкан экен. Мен дагы ата-бабанын салтын улантып, жакшылык уланып кетсин деп ырымдадым. Мына мен дагы түрмөдө жаттым, ата-энемден, баламдан ажырадым. Баламдын 40-ын өткөргөндөн кийин арты жакшылык болсун деген тилек менен экинчи баламды үйлөнткүлө дегем, ал орундалып. Мына азыр неберелүү болдум, мен абактан чыктым, арты жакшылык болду. Жакшылыктын жышаны катары экс-президент статусу калсын, жакшылык уланып кетсин деп ниет кылдым. Эртең бийликке мен келемби, же Эшмат келеби, же Ташмат келеби, аны бир Кудай билет. Жакшылыктын учу уланып кетсин. Андыктан мени экс-президент деген статусту ал деп кыйнабай эле койсоңуздар жакшы болот эле, деди ал. Икрамов: Асылбек Шарипович Жээнбековдун ишине такыр аралашкан эмес. Бул тууралуу депутат Тазабек Икрамов Супер ТВнын саясий коктейль берүүсүндө маек берип жатып билдирди. Мен ушуну айтат элем, Асылбек Шарипович ошол маалда эч кандай агасына, бийликке аралашкан жок. Кандайдыр бир маселе болуп, кандай кылабыз деп кайрылып калганда, мага өзү президенттин ишине мен аралаша албайм дечү. Ошондуктан мен айтат элем, эч кандай аралашуу болгон жок. Эгерде башкаларга окшоп аралашып, же башка жумуш кылганда билинмек. Бүгүнкү күнгө чейин эч бир адамдан уккан жокмун. Асылбек Шарипович ошол учурда бул маселени чечти, же болбосо ал маселени чечти деген, деди Икрамов. Назар Ньюс. Адахан Мадумаровду көлдүктөр киргизбей койду. Мындай билдирүү менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Трайбалисттик көз караш өз жолунан тайган жок. Бир кездеги кара кулжага киргизбей, чаң тополоң салдырган Асылбек Жээнбековдун жоругу дагы уланды окшобойбу? Эгерде ушунубуздан тайбай кете берсек, анда баягы жердешчиликке, кокту колотко бөлүнгөн тар жолго түшкөнү калдык өңдөнөт. Президент болом дегендер эскиче болуштугуна өтсө, 2020-жылдын октябрь революциясындагы 19 жаштагы үмүт кандай өлсө, өлкө келечеги болгон үмүт дагы ошондой өлгөндөй. Акылы жоктор, акылыңарга келгиле, деди ал. Депутаттар Касымалиеваны кетирүү үчүн кол топтоп жатат. Ишенимдүү булактар билдиргендей, жогорку кеңештин депутаттары вице-спикер Айда Касымалиеваны кызматтан кетирүү үчүн кол топтоп жатат. Жээнбеков жылдыгын Касымалиеваны кетирүү боюнча кол топтоо бийликчил күчтөр тарабынан жүрүп жатканы белгилүү болду. Учурда 20дан ашуун депутат кол койгон. Касымалиеванын ордуна Гүлкан Молдобекованы вице-спикер кылуу аракети көрүлүүдө. Назарбаев Акаев менен Бакиевди кантип чыгарып кеткенин айтып берди. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаев Хабар телеканалына берген маегинде эки качкын президент Аскар Акаев менен Курманбек Бакиевди Кыргызстандан чыгарып кетүүгө кандайча жардам бергендиги жөнүндө айтып берди. Мен Аскар Акаевди Бишкектен Таразга тиги учак менен жеткирдим. Кырдаалуу оор болчу. Алар ошол жерде ок чыгарса болмок, бирок тирешип калбаш үчүн мен аны алып чыктым, деди Назарбаев. Андан кийин да ошол эле окуя. Бакиев Ошто отуруп тарапташтарын чогултуп, аларды куралдандырып, Бишкекти көздөй жөнөөгө даяр турган. Мен Курманбек, сен эмне кылып жатасың? Эмне үчүн? Кан төгөсүңбү? Сен дагы президент болгуң келеби? Андан кийин кантип иштейсиң, дедим. Назарбаевдин айтымында андан кийин ал Роза Отунбаевага телефон чалган. Ал бир нерсе кылыңыз, Курманбекти тынчтандырыңыз, деди. Мен Курманбекке телефон чалып, сени ал жерден алып кетейин. Оштон, андан кийин сүйлөшөсүң. Жакын жердесиң деп аны араң көндүрдүм, деди Назарбаев. Казакстандын мурунку президенти ал учурда Вашингтондо антиядролук маселелер боюнча жыйын өтүп жаткандыгын айтты. Биз ал жерде болгонбуз. Россиянын президенти Медведев болгон, Обама бар болчу. Үчөөбүз туруп шыбырап турган сүрөт бар. Бул жөн гана Кыргызстан жөнүндө болгон.
жарандык согуш башталат. Бакиев куралдуу отряддар менен Бишкекти көздөй аттангысы келет. Бир нерсе жасаш керек. Мен алып чыксам, орус ракеталары мени коргоп турсун дедим. Адилбек Жаксыбеков ал кезде коргоо министри болгон. Мен ага тапшырма берип, Курманбекти алып келүүсүн тапшырдым. Ал барып учак менен Курманбекти жакындары менен алып келди. Сени алып келбесек мындан да көп кан төгүлмөк. Муну эсиңден чыгарба дедим, деди Назарбаев. Бакуля Жумабаевна: мен өзү шайлоого бара албасам дагы ушул эки кандидатка добуш алып берем. Өткөндө бир активист жазганын көрүп күлдүм эле. Мадумаровдун колдоочулары бир калыпта жүрүшөт деп. Анысы сыңары мен Мадумаровду 5 жылдан бери туруктуу колдоп келем. Анткени өлкөнү ууру кескилер эмес, улутчул адамдын башкаруусун туура көрөм. Чындык деп чыркырап үнү жеткен жерге чейин зарлап какшап жатат. Бакыт Калмаматов дагы улутчул мырза экен. Жаш артында булганган эч нерсеси жок. Хандыгына карабай, тартынбай, кемчилдеген тике карап бетине айтып жүрөт. Жапаров менен Мадумаровдун биригүүсүн кааладым эле, көпчүлүк каалады эле, бирок болбоду. Чоң саясаттын ички оюнун бизге билинбеген шумдугу көп эмеспи черкен. Ал эми Жапаровду колдогон мен сыйлаган досторум көпсүздөр. Силерди сыйлаймын. Кечиресиздер. Ар бир адамдын жеке пикирин сыйлай билели, деди ал. Абдил Сегизбаев: депутаттар Атамбаевка кулдук уруп келишти. Бул тууралуу саясатчы маалымат жыйын учурунда билдирди. 6 октябрда Атамбаевдан абактан чыгары менен мен анын кой таштагы үйүнө кире албай калдым. Депутаттар Атамбаевка кулдук уруп келди. Анан кайра камалып кетери менен баш тартып кетишти, деди ал. Садыр Жапаров: Ишенбай Кадырбеков, сен саткынсың, мындай акмактарга ишенбегиле. Мындай пикирин Садыр Жапаров өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт. Сени мындай калптарыңа жооп бербейт элем, бирок жалпы эл жана жаштар ишенип алып туура эмес жолго түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан чындыкты айтып коеюн. Жетим тоонун лицензиясы эч кандай Кытайларда эмес. 100% биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин колунда турат. Эч бир инвесторду аралаштырбастан эле өмүр бою өзүбүз иштетебиз. Аны иштетүүгө көп акылдын, көп каражаттын кереги жок. Темирдин сапасы 500 жылга жетет. Бала чака, небере, чөбөрөлөрүбүз улантат. Биздин мамлекетибизди экономикалык кризистен чыгарып кетчү бирден бир булагыбыз ушул. Кумтөр боюнча кийинчерээк сөз болот. Ишанбай Кадырбеков: сага окшоп саткын паракор эмесмин. 2007 жылы сен Газстройду жетектеп турганыңда, азыркы менин республикалык штабым жайгашкан имаратты куруп жатканда, ар кайсы шылтоо менен токтотуп $300 000 пара сураганың эсиңдеби? Мен сага пара бербей, сот аркылуу чечип алганымды унутуп койдуңбу? Бардык предписанияларың, соттун чечимдери турат дагы деле сакталып, кийин паракорлук кесибиңди улантып жүрүп камалып кеттиң. Ошондо эле турмуштан сабак алгыдай болдуң эле. Көрсө дагы деле оңолбопсуң. Эми бузукулук кылбай, небере жытын-жыттап тынч эле үйүңдө отурбайсыңбы? Ушундай бузукаларга жооп бербейин дейм. Бирок азыр ушундай кырдаал болуп турат. Анча-мынча түшүнбөгөн элдер ушул окшогон бузукаларга ишенип алышат. Ошол үчүн жооп берип, чындыкты элге жеткирип туруш керек болуп турат. Мындай акмактарга ишенбегиле эл журт, дейт Садыр Жапаров. Садыр Жапаровдун иниси Орозбек Жапаров: биз бир туугандары агамдын саясий ишмердүүлүгүнө аралашпайбыз деп сөз бердик. Эл менин агамды түрмөдөн чыгарып, жогорку кеңеш аны премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу кылып дайындаган соң, мени менен көптөн бери кабарлашпай кетишкен тааныш-билиштер чалып, тиги кызматка, бул кызматка орношконго жардам кылып кой дей башташты. Телефонумдун номурун алмаштырып койсом деле кантип таап алышат билбейм. Улам чалып атышат.